Саламатсыңар балдар, биз бүгүн силер менен мекен таануу сабагын өтөбүз. Биздин бүгүнкү өтүлүүчү темабыз жаныбарлар жазында. Жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот. Мисалы үчүн тыйынчышкандын, ташбаканын, кескелдириктин, түлкү, карышкырдын дагы ошого окшогон көптөгөн жаныбарды. Ушулар жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Тыйынчышкандын 3-төн 9-га чейин кенеди кызыл эт балдары туулат. Bir aydan keyin алардын көздөрү ачылат. Дагы bir aydan keyin алар өз уяларынан чыгып, өз алдынча жашашат. Коюн бөжөктөрү. Коюн бөжөктөрүнүн сүтүн эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коюн тапса, ал да аларды өзүнүкүндөй кылып эмизет. Арыдан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалпырактарды жеп чоңое башташат. Түлкү 4-төн 6-дан, кээ бирде 12 бачки тууйт. Алардын энеси 1 же 2 ай бою сүт эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды тиштеп алып, балдарын курсагын тойгозот. Бачкилердин энеси кичинесинен тамак табууга үйрөтөт. Карышкыр 3-төн 4-төн бөлтүрүк тууп сүт эмизет. Алгачкы учурларда эркек төбөт эт таап, бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөрү чоңойгондо ата-энеси экөө тең тамак табууга балдарын таштап чыгып кетишет. Аю суурда жазында чээнден чыгышат. Аю кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгат. Бакалар эрте жазда уйгунуп, уруктарын көлчүк сууларга ташташат. Көпүнчө жасалма көлмөлөрдөн көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон куйругу бар, түсү кара көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын-чиркейлерди, курт-кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жейт. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгондо бутун башын чөп-кутунун алдына катып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай, кыбыр, шашпай басат. Кирпи талаада, адырларда чөптүн тамырын, данын сабагын жейт. Анан күндүзү уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканга чейин ар кандай курт-кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголуктуна түшөт да жонундагы инчилери тик болуп туруп калат. Ал аны жырткычтардын кол салуусунан коргойт. Жазында кирпи 5-6 тууйт. Жылан талаада тоодо жана сууда жашайт. Жылан жумуртка таштап, андан кичинекей жыландар чыгат. Жыландын шылдырак үн чыгарганы сенин байкаганы. Жыландын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чоочуп кетет. Кескелдирик тоодо, талаада, сайда жашайт. Ал курт-кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп кесе коюп, өзгө көрүнбөй качып кетет. Куйругуну тиштеген боюнча жырткычтар кала берет. Андан кийинчерээк кескелдирикке жаңы куйрук өсүп чыгат. Балдар, мен силерге бүгүн түшүндүргөн теманы түшүндү деп ойлоймун. Эми силерге тапшырма. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, теманы жазып, ушул жогоруда айтылган жаныбарлардын бирин тандап жазасыңар. Жазып, ошолор боюнча сүрөт тартасыңар. Мисалы үчүн, тыйынчышканды тандасаңар, тыйынчышкандын сүрөтүнү жазып, баласы менен каякта жашайт, ошону дептериңерге чагылдыргыла. Сүрөтүңөрдү тартып бүткөн соң, өзүңөр жакшы көргөн бир жаныбар жөнүндө айтып, сүрөтүңөр менен кошо жөнөтсөңөр, мен силердин аткарган тапшырмаңарды баалап, силерге баа коёмун. Анда эмесе ийгилик балдар.